Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Сиздер менен мен Ош шаарындагы номер 4 Киров атындагы мектеп гимназиясынын социалдык педагогу Нуржамал Алибаева болмокчумун. Азыркы учурда ата-энелер балдар үчүн эң чоң өзгөрүүлөр болууда. Өзгөрүүлөргө жараша баарыбыз шартка ылайыкташуубуз абзел. Бүгүнкү күндө коомубузда болуп жаткан көрүнүштөрдү жөнгө салууда үй бүлөнүн орду эң чоң маанилүү ролду ойнойт. Балдарыбызга тарбия берүүдө алардын кызыкчылыктарын, жөндөмүн, баалуулуктарын эске алуу менен биз балдарды келечектеги ийгиликтүү инсан болуп калыптануусуна шарт түзүп берели. Анда эмесе төмөндөгү сунуштарды сиздерге айтып өтмөкчүмүн. Жүрүм турумубузга, эмоциябызга көңүл буруубуз зарыл. Сиздин психоэмоционалдык абалыңыз балдарыңызга түздөн түз таасир этерин унутпаңыз. Балдарыңыз менен жакын дос болуңуз, сүйүңүз, кучактаңыз, өбүңүз. Мактоо жана ишенич сөздөрүн колдонуңуз. Балаңызды салыштырбаңыз, сындабаңыз. Ката кетирсе, түшүнбөстүк болсо, түшүнүү менен кабыл алыңыз. Ар бир күнгө пландоо жүргүзүңүз. Уюштурууда эртең мененки көнүгүүнү, оюнду, тамак жасоодо бири-бирине жардам берүүнү, достору менен телефон аркылуу сүйлөшүүнү жана үй жумуштарына жардам берүүнү киргизиңиз. Балаңыздын достору жөнүндө ойлорун угуңуз. Интернеттин пайдалуу жагын колдонууну сунуштаңыз. Кенже мектеп жашындагы балдар үчүн жомокторду окуп берип, аны ролдоштуруңуз. Кино, мультфильмдерди бирге көрүү менен чогуу талкуулаңыз. Балдардын кызыкчылыгына, жөндөмүнө жараша шарт түзүп бериңиз. Интеллектуалдык жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн оюндарды уюштуруңуз. Көркөм ишмердүүлүгүн жогорулатуу үчүн кол эмгеги менен жасалган буюмдарды бирге жасаңыз. 10-11 жаштан жогору балдарга күндү бөлүштүрүүнү сунуштаңыз жана өзүңүз да оюңуз менен толуктаңыз. Балдарга буйрук түрүндө эмес, кеңеш берүү түрүндө сүйлөшүү таасирлүү жана пайдалуу. Балдарыңызга өзүнүн эмоцияларын чагылдырууга мүмкүнчүлүк бериңиз. Балдар эч качан чоң адам болгон эмес. Сиз балалыкты башыңыздан өткөргөнүңүздү эсиңизден чыгарбаңыз. Үй бүлөлүк көйгөйлөрдү өз алдынча чечиңиз. Үй бүлөдө жагымдуу маанай түзүңүз. Билим башаты мектеп болгон болсо, үй бүлө тарбиянын ачкычы. Тарбиялуу, билимдүү жаштар биздин келечегибиз. Ар бир үй бүлөдө элибизде ынтымак болсун, жергебизде тынчтык болсун. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат, саламатта болуңуздар.